Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде назар апталык берүүсү, студияда мен Нуржамал Баргыбаева. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсу. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдык кандай башталды? Таштап кетсеңер болот, биз аны дароо карап. Таң казан уйкуңузга тоскоолдук жаратпайбы? Бишкек шаарында азандын үнүн азайтуу же азайтуу боюнча талкуу күчөдө. Эми кандай чечилет? Биз болгону таң эртең намазга чакырган үндү акырындатууну суранганбыз. Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер форуму эмне берет? Тилдүү элдердин жалпы орток тилге өтүүсү да ишке ашпаган идея. 83 жаштагы аксакал өз кемпирин өзү өлтүрдүбү? Бул тема коомдо катуу талкууга түштү. Бизге себеп ушул экөөнүн ортосунда кайым айтышуудан келип чыккан. Элди жаатташтырган суу көйгөй Кадам жайдын Балакыш айылында 15 жылдан бери чечилбеген маселени биздин канал чагылдырат. Арыкты ачыш керек, жанарларды кыскартыш керек. Ана сайга кетип жаткан. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону өткөрүүгө даяр. Учурда мамлекеттик казнадан 671 миллион сом бөлүнүп, Бишкек жана Ош шаарларында кошумча шайлоо тилкелерин ачууну пландап жатышат. Ал эми шайлоонун жүрүшүнө көзөмөл салган эл аралык байкоочулар 21 өлкөдөн келет. Мында сырткары талапкерлер кыргыз тилинен сынакты 25 июлдан баштап тапшырышып, белгилүү баа алгандар сертификатка ээ болот. Муну республика боюнча жалпы 258 массалык маалымат каражаттары чагылдырмай болду. Бирок биометрикадан өтпөгөн жарандар президенттик шайлоого катыша алышпайт. Өлкө боюнча шайлоочулардын тизмесин тактоо иштери башталды. Муну мамлекеттик каттоо кызматы колго алып, учурда шайлоочулардын саны 2 миллиондон ашкан. Анткени биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар президенттик шайлоодо добуш берүүдөн четтетилет. Мындан улам ар бир жаран шайлоого чейин өзүн шайлоочулардын тизмесинен тактоосу зарыл. Тизме же шайлоо СРС-KG деген порталына жайгашып турган ушул учурду колдонуп, мен биздин шайлоочуларга кайрылып кетет элем. Бул портал аркылуу өзүңөр тактап же кандайдыр бир катачылыктар болсо электрондук форматта өз арызыңарды таштап кетсеңер болот. Биз аны дароо карап, анан тиешелүү иш-чараны көрөбүз. Мындан тышкары сиздерге маалым болгондой, биздин 119 акысыз колл-центрибиз иштеп жатат. Ал жерге дагы ар бир жаран болобу же шайлоочу болобу ал жерге кайрылып, тиешелүү суроолор боюнча маалымат алса болот. Президенттик шайлоону өткөрүүгө мамлекеттик казынадан жалпы 671 миллион сом бөлүнгөн. Бул шайлоо жарыянын жүрүшүндө керектелген каражаттарга жумшалат. Учурда шайлоо тилкелерине кызмат кылган адамдар окутулуп, эл аралык байкоочуларга чакыруу жөнөтүлгөн. Муну борбордук шайлоо комиссиясы колго алып, Бишкек жана Ош шаарларында кошумча участкаларды ачууну пландап жатышат. Ош шаарынан, Кара Суу районунан, Араван районунан жана Бишкек шаарынан дагы түшүшү мүмкүн. Сокулук жана Аламедин райондорунан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунуштары бар. Кайра ошол жерде дагы кошумча участкаларды ачуу боюнча алардын сунуштары бар. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорт алган адамдардын бармак изин албайт. Жарандын өздүгү паспорттун чибинде катылып, аны жаңы аппарат тактайт. Башкысы чет элде жүргөн жарандар толугу менен шайлоого катышса болот. Алар үчүн 36 шайлоо тилкеси ачылып, добуш берүү жайлары дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө уюштурулат. Тестти тапшырып, ушул сертификатка ээ болгон талапкер борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан катталууга тийиш талапкер катары. Эгерде ошол сертификаты жок киши же болбосо анын ошол деңгээлде мамлекеттик тилде билбеген талапкерге борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан талапкер катары каттоодон баш тартууга ошол негиз боло алат. Президенттикке атсалышкан талапкерлердин саны учурда 30га жеткен. Алардын 5-өө партиялардын сунушу менен каттоого алынса, калган 25-и өзүн өзү көрсөткөндөр. Арасында болгону азырынча 3 айым бар. Ал эми ажоолукка атсалышкандар БШКнын фондуна 1 миллион акчаны күрөө үчүн алдын ала төгөт. Ошону менен бирге президент болууну каалагандар этап менен 30 миңден кем эмес кол топтоосу талап. Муну тиешелүү адистер көзөмөлдөп, 2 жолу укук бузса шайлоодон четтетишет. Башка киши бирөөнүн эмесин колуна коюп койсо, биз аларды санабайбыз. Аны текшеребиз. Керек болсо бизде жана
почеркает деген ошо эксперттерди биз ошол комиссия чакырып ошо текшеребиз. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында соттолгондугу мыйзам чегинде алынып салынбаган жарандар шайлоого катышпайт. Бирок иши сотто турган жарандардын талапкерлигин каттаганга болот. Эгер сот талапкердин айыбын аныктаса, ошого жараша гана БШК чечим чыгаруу укуктуу. Ал эми президенттик шайлоонун жүрүшүн 258 массалык маалымат каражаттары чагылдырат. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Ош шаарында 83 жаштагы аксакал 79 жаштагы кемпирин бычактады. Окуя 14 июл күнү катталып, Байбиче жеринде каза тапкан. Ошол эле күнү шаардык ички иштер башкармалыгынын тобу кылмышка шектүү карыяны колго түшүрүшүп, камакка алынды. Учурда кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Алардын ортосунда 2 уул 4 кызы бар. Көп жылдардан бери бирге түтүн булатып, 6 баланы эрезеге жеткирген аксакалдын жубайын өлтүрүшүнө эмне түрткү болду? Кийинки материалдан кабардар болосуздар. Оштогу Жапалак айыл аймагында 14 июл күнү көпчүлүктүн талкуусуна түшкөн кылмыш катталды. Тагыраагы 83 жаштагы аксакал 79 жаштагы кемпиринин мойнуна бычак сайган. Анын кесепетинен кемпир көп кан жоготуп каза болду. Шектүүнүн мындай жолго барышына аялы мал жандыктарына өз убагында жем суу бербей, каяша сүйлөгөндөн улам барган экен. Өзүңүздөргө маалым болгондой, негизги эле себеп ушул экөөнүн ортосундагы кайым айтышуудан келип чыккан. Натыйжада ушу көкүрөк тушка сайган бычактан улам аял көчөгө жүрүп каза болгон. 83 жаштагы шектүү ошол эле күнү кармалып, темир тор артына түштү. Көрсөтмөсүндө аялын өзү өлтүргөнүн моюндаган. Экөөнүн турмуш курганына 61 жылдын жүзү болгон экен. 2 уул 4 кызы бар. Мынтип жарым кылымдан ашуун убакыттан бери бирге жашаган аялын өлтүргөн убакта мас абалда болгон. Бул экспертизалык текшерүүдө да аныкталыптыр. Аланын ичкендигин ал өзү деле моюнуна алып айтып жатат. Бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатат. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө дагы кошумча маалыматтар беребиз. Окуя болгон күнү ошо чал менен кемпир экөө гана үйдө болушкан. Ал эми неберелери ушу беде оор болуп, ушу талаага чыгып кетти деген көрсөтмө алдык. Ушул окуядан кийин Жапалак айыл аймагында спирттик ичимдиктерин сатууга каршы жыйын уюштурулду. Анда аймактын аксакалдары, дин өкүлдөрү баары сунушту колдоп беришти. Ошондой эле дүкөндөрдөгү болгон арак шараптарды чогултушуп, Таштанды аянтына алып барып ыргытышты. Бул спирттик ичимдиктердин акчаларын ыктыярдуу жарандар жыйнап беришкен. Баары болуп 400 000 сомдук ичимдиктер жок кылынды. Сатып аткан ээлери дагы айтып атат. Ушул күндө аябай ушу спирттик ичимдиктерин сатып биз аябай тажадык. Өздөрү ушул бир колдон, бир добуштан колдоп беришет. Эми мындан ары Жапалак айыл аймагынын 13 айылында тең арак сатылбайт. Эгерде бул ичимдиктерди саткандар аныкталса, 5 000 сомдон 10 000 сомго чейинки айыппул салуу токтому кабыл алынды. Бул боюнча атайын түзүлгөн комиссия курамы иш алып барат. Нуржамал Баргыбаева, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Алтай элдерин башын бириктирген эл аралык илимий практикалык форум Бишкек жана Ысык-Көл облусунда өттү. Ага жалпы 20 өлкөнүн өкүлдөрү чакыртылып, Башкортостан, Татарстан мамлекеттеринин президенттери жана Орусия думасынын депутаты Иван Белеков келди. Форумдун ачуу аземи аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп, анын жүрүшүндө тарыхый окумуштуулардын жоонтугу, Алтай элдердин басып өткөн жолун талдаган акыркы илимий изилдөөлөрүн айтышты. Ал эми иш-чаранын экинчи бөлүгү Ысык-Көл облусунун Чоң Сары-Ой айылында улантылып, 30 боз үй тигилип, алгачкы жолу Курманжандатка атындагы көчмөндөр цивилизациясынын борбору ачылды. Түрк тилдүү элдерди жалпы орток тилге чакырган иш-чара Гүлзара Бакаеванын материалында. Алтай элдеринин тарыхый маданиятын чагылдырган форум алгачкы жолу Кыргызстанда өттү. Муну президент Алмазбек Атамбаев демилгелеп, өлкөдөгү тарыхчы, илимпоздор колдоого алган. Форумдун ачылышы аларча мамлекеттик резиденциясында расмий түрдө ачылып, ага Башкортостан, Татарстан президенттери келди. Алгач өлкө башчы сөзгө чыгып, түрк тилдүү элдерди жалпы орток тилге өтүүгө үндөдү. Не убеждает и попытка объяснить переход... Өнүккөн Кытай, Жапонияны көрүп атпайбызбы? Аларга иероглифтери тоскоол болдубу? Латын арабисиз эле өнүгүшпөдүбү? Түрк тилдүү элдердин жалпы орток тилге өтүүсү да ишке ашпаган идея. Бир тууган хакас Алтай элин да карайлы. Алар шартка байланыштуу кошула албайт. Биздин тамырыбыз бир. Бул нерсени унутпашыбыз керек. Алтай элдеринин түпкү тамыры, тили, дили бир. Эзелден маданий алака түзүп, тарыхта таасын жолу бар. Ошондуктан Алтай цивилизациясы, маданият, тарых борборун куруу зарыл. Бул аркылуу чачырандыга учураган элдердин башы бирге бир муштумга түйүлөт. Мындан сырткары Алтай цивилизациясын окуу үйрөнүү институтун ачууда ашыкча болбойт. В первую очередь наше языковое. Биз бардыгыбыз тилди, маданиятты, тарыхты сактоо туурасында ойлонобуз. Бул маселелер учурда абдан маанилүү жана актуалдуу, өзгөчө көңүл бурууга татыктуу.
Тарыхчы, филолог, маданият таануучу, этнолог, тилчи жана фольклорду изилдөөчүлөр форумдун жүрүшүндө Алтай тектүүлөрдүн акыркы табылгалары жөнүндө доклад жасашып, билим берүү жана маданий долбоорлорду ишке ашыруу боюнча орток пикирге келишти. Эми алтайлыктар алдыңкы жылдары достук алаканы бекемдеп, Ысык көл облусунун Чоң Сарай айылында этнографиялык борборлорду ачууну пландап жатышат. Урматтуу менин мекендештерим, мына Кудайга шүгүр, Кыргызстанда дагы бир тарыхый жер музей ачылып атат. Мына өзгөчө Ысык көл үчүн ойлоп турам, көл үчүн чоң бир таасир этет. Анткени бул биринчи эле имараты. Бирок келечекте могу жер дегенен бир топ татынакай павильондор тургузулат да. Жайкысын элге маданий эс алууну тартуулаган эл аралык форумдун уландысы Ысык көл облусунун Чоң Сарай айылында өлкө башчынын катышуусунда ачылды. Жалпы 30 боз үй тигилип, 20 өлкөдөн келген коноктордун дасторкону жайылды. Алардын катарында алтайлык кыргыздардын орду чоң, түркөн дүйнөсүн артынып, көлдүн жээгин байыр алышкан. Айрымдары алгачкы жолу көлдүн кереметин көрүп, суктануу менен таң аркайт. Сүрөкөй сүйүнүп турубуз. Мында Ысык көлдүн керемети күч экен. Алыстан келген чарчоомду жазып, жан дүйнөмдү арбады. Манасчылардын, ырчы чоорчулардын концерттик программасы келген элдин жарпын жазды. Тигилген боз үйдүн алды шаңга бөлөнүп, ар бир улут өзүнүн улуттук каада салтын чагылдырды. Катарында алтайлык кыргыз Лелинка Абдыжапарова бар. Ооз комузду зерине жеткин аткарып, Алтай кыргыз ырларында мыкты аткара билет. Биз кыргыз жолдошторубуз кыргыз адамдарга турмушка чыкканбыз. Мисалы үчүн мен жашаганыма уже 30 жылдан ашты. Өнөрүлө кымыз көрдүк, көңүл сана кымын көрдүк. Өнөр адамдарынын башын бириктирген майрамдык салтанаттын жүрүшүндө алгачкы жолу Курманжан Датка атындагы көчмөндөр цивилизациясынын борборунун тушоосу кесилди. Ага датка эненин колдонулган буюмдарынан тартып, таш, коло дооруна таандык экспонаттар коюлган. Бул келген эс алуучулардын кызыгуусун арттырып, кыргыздын тарыхын, таасын билүүгө чоң өбөлгө түзөрүн илимпоздор кошумчалашат. Ушуна эң баалуу буюмдар бизге Алайдан Гүлчөдөн келди. Бул бизде Курманжан Датканын өзүнүн жайнамасы, чөгүнү, табагы, андан чыгары бу жерде дагы өзүнүн элечеги, колуна кийген мээлеи. Музейдин уңгусун түзүүдө этнолог Чынара Бексултанованын да салымы чоң. 19-кылымга таандык айымдардын азем буюмдарынан тартып, чачпактардын түрүн чогулткан. Жалпысынан айымдарга таандык 40 байыркы буюмдар коюлуп, ар биринин тарыхы башка. Ар кандай таштар менен кошулган, же болбосо күмүштүн өзүнөн эле чачпактар болгон. Мисалы бул жерде маржан. Ал эми айылдыктардын демилгеси менен келген алтын сактаган таш жаңы борбордун алдынан орун алган. Уламыштар менен айтылган тарыхын айыл аксакалдар гана билип, азырынча илимпоздордун талкуусуна түшө элек. Айылдыктардын айтууларына караганда, хандар жана байлар бул таштын ичине мурун алтын сактачу экен. Азыр айылдыктар бул жерге алып келип, көчмөндөрдүн казына ташы деп атады. Эми бул жерге топтолгон акча ушул жердин айланасын оңдоп түздөөгө жана музейди өнүктүрүүгө жумшалат деп бул жердегилер айтып жатышат. Форумду Өзбекстандан келген өнөр адамдар да көркүнө чыгарды. Улуттук аспаптардын коштоосунда ыр бий аткарып, айрымдардын дене боюна топтолгон чарчоолорун жазды. Ал эми башкыр, тажик, корей элдери дасторкондогу төр дүйнө тамактары менен көпчүлүктү тамшатты. Башкысы бул иш-чара уланып, Алтай элинин башы биригет. Алтай элдеринин башын бириктирген форум Ысык көлдүн Чоң Сарай айылында өттү. Жалпысынан 30 боз үй тигилип, ага 20 өлкөдөн келген элдердин тамак аштары коюлуп, ыр бийлери жаңырды. Ал эми 2 күнгө созулган Алтай цивилизациясы эл аралык практикалык форумдун жыйынтыгында бирдиктүү декларация кабыл алынды. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Ысык көл облусу. Кадамжайдын Үч Коргон айыл аймагында шабдалы сезону башталды. Аймактагы элдин 90% бул жемишти өстүрүп, жылына орто эсеп менен 800 тонна түшүм жыйнашат. Анын көпчүлүгү Орусия жана Казакстанга экспорттолот. Калгандарын дыйкандар Ош Бишкекке чыгаруу менен бирге Ош Баткен жолуна туруп сатышат. Учурда Мөмө жемиш базарына айланган жол боюнда соода кызуу жүрүүдө. Насибахан Сатыбалдыева 15 жылдан бери шабдалы өстүрүп, үй бүлөсүн багып келет. Багандагы 400 көчөтүнөн жылына 500 000 сомго чейин киреше табат. Алгач ар бир түйүнөн 5-6 килограмм мөмө алса, учурда 60-70 килограммга чейин жетет. Быйыл да түшүмдү жыйнап базарга алып чыккан. Соодасы кызып, килограммын 60 сомдон сатууда.
Бул шабдалы көпкө тура турган мөмө эмес экен. Теришибиз менен сатыкка алып чыгабыз. Бүгүн тергенибизди бүгүн сатып салбасак жаман болуп калат. Аны таштоо керек болот. Ал бизге туура келбей калат экен. Бизге у тоогру келмейапты. Шабдалы баасы быйыл 40 сомдон 60 сомго чейин жеткен. Бул нарк жылдагыдан айырмаланбайт. Ал эми жеке ишкерлер дыйкандардан жеринен 40 сомдон алышып, Казакстан жана Орусияга экспорттошот. Андан сырткары дыйкандар өздөрү өлкө ичиндеги бардык облустарга алып чыгышат. Баасы жол кире акысына жараша кошула берет. Негизинен Кара Суу, Ош, Жалал Абад шаарларына апарып, элдерди ушул жер жемиштер менен камсыз кылып турабыз. Мындайынча айтканда, шаарда бак жок, жер жок болгондуктан шаарга жеткизип камсыз кылып турабыз. Быйыл шабдалыга курт түшүп жылдагыдай мол эмес. Дыйкандардын айтымдарында аймакта сатылып жаткан дары-дармектердин сапаты жок болууда. Анткени алар учурунда дарылап турганы менен препараттар таасирин бербей жатат. Мындан улам дыйкандар түшүмдүн 20%-дан кол жуушту. Көп шабдалга мындай курт түшүп жатат. Тез-тезден дарыладык, бирок куртту жоготуу кыйын болуп жатат. Көп дарылар адамдарга зыян болууда. Бүт айыл ушул жемиштен киреше таап жан багып жаткандан кийин айыл чарба адистери бизге жакшы дарыларды сунуштаса болот эле. Yaxşı doğrulardan bir yetkisi verirse dep. Үчкоргон айыл аймагындагы элдин 90% шабдал өстүрүшөт. Дыйкан бактарынан бул мөмөнүн нектар, месар, мокко, мелбет жана резинка сыяктуу 30 түрүн кездештирүүгө болот. Айыл өкмөттө мөмө жемиштин бул түрүн өстүрүү жакшы жолго коюлгандыктан ЭАЭП өлкөлөрүнө чыгаруу жагы каралууда. Таможня биримдигиге бажы биримдигине киргенибиз биздин багбандарга жакшы болду. Мурда чек арада кыйынчылык болсо азыр оңой. Ушул жерден Орусиянын бардык шаарларына Казакстанга алып кетишет. Бул шарт дыйкандар үчүн да жакшы. Туруктуу баасы болот. Жергиликтүү элдерге жакшы жагы аябай көп болууда. Шаарларга барып, элдер мелер сатып беришип атат. Жылына аймакта 800 тоннага чейин түшүм жыйналып, анын 90% экспортко чыгат. Ал эми калгандарын дыйкандар Ош-Баткен жолунун боюнда туруп сатышат. Аймакта шабдалы сактоочу 10дон ашуун узаткыч кампалары бар. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Бишкекте азандын үнү төмөндөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы маалымдады. Анткени мечиттердин жанында жашаган айрым шаардыктар катуу чыккан азандын үнүн алардын жаш балдары уйкудан ойгонуп жатканын айтышып, тиешелүү тармактарга арыз менен кайрылышкан. Муну дин башкармалыгы эске алып, каладагы бардык мечиттерде түнкү жана таңкы азандын үнүнүн деңгээлин 8ден 3кө түшүрдү. Ал эми күндүзгү убакта айтылган азандын чыгышы да 8ден 5ке ылдыйлатылган. Азандын катуу чыгышына Бишкектин айрым тургундары нааразы. Алардын бири Наталья, каланын Фрунзе көчөсүндө жашайт. Үйү Махмуд Ал-Кашкари атындагы мечиттин жанында жайгашкандыктан терезеден угулган үн анын үй бүлөсүнүн тынчын эртелиге чалат. Маселени чечүү үчүн ал жергиликтүү 62 адамдын колун топтоп, тиешелүү жактарга арыз жазган. Жыйынтыгында азандын үнү ылдыйлаганы менен ар күнү окулган намаздын үнү төмөндөбөй келет. Именно ночью, потому что пугаются дети, просыпаются старики. Биз динге жана азандын айтылуусуна каршы эмеспиз. Болгону таңертең намазга чакырган үндү акырындатууну суранганбыз. Бул талап орундалды. Бирок намаз учурунда окулган дуалар сыртка катуу чыгып, жарым саатка чейин үйдүн ичине угулуп, ыңгайсыздык жаратууда. Бул балдардын жана чоңдордун уйкусун бузуп, тынч уктап эс алууга кедергисин тийгизип жатат. Просыпаются, вздрагивают. Натальянын даттануусуна анын кошунасы Какен Сулиев кошулбайт. Анткени анын үйү Махмуд Ал-Кашкари атындагы мечиттин жанында жайгашып, азандын үнү балдарын түн уйкудан азырынча ойгот элек. Тескерисинче мечиттен чыккан үндү угуу үчүн терезе эшиктерин жайкысын ачып коет. Даже кээде эстебей каламын деп мен терезени ачып, таңертең багитамга терезени ачып коем. Нормально. Азан өлкө аймагында ар мечитте ар кандай убакта айтылат. Мисалы айрымдары таңкы саат 3төн баштаса, кээ-бирлери 4:30 айтышат. Чакыруу убактысы 6 минутага чейин болуп, башка мусулман өлкөлөр сыяктуу жарым саатка чейин узарбайт. Ал эми мечиттердеги үн күчөткүчтөрдүн кубаты 40 децибелден ашпашы талап. Мындай эрежени өлкөдөгү мечиттердин имамдары карманганы менен айрым учурда жергиликтүү жашоочулар намазга чакыруу үнүн укпай жатабыз деп да айтып келишет. Негизи тартип боюнча жалпы мына бул айлана чөйрөгү болуш үчүн мусулмандар казан 8де турганда громкость 8де. Ана ошол элдин арызын эске алып туруп, жалпы эл эмес бул жерде. Бир-экиле адамдын арызы бар да. А бирок Сентидалды мечитте маң арыз жазгандар жамаат айлана чөйрөдөн келген. 70 арыз бар. Биз азанды укпай жатабыз деп. Анда эске алыш керек, эки жакты эске алыш керек. Бир-эки адамдын арызы каякта жатат? Сентидалды мечиттин жамаатынын арызы каякта? 70 адам арыз жазган бул боюнча. Ошол үчүн калган 4 маалды азыр биз 5ке түшүргөнбүз.
немени баамдатты өтө эле төмөн азыр. Азандын бийик чыгышына каршы болгон шаардыктардын көпчүлүгү Свердлов районунан кайрылышкан. Анткени чоң мечиттер аталган райондун аймагында жайгашып, азандын үнү бийик. Бул жергиликтүү элди намазга тургузуп, мусулмандарды ыйманга чакырууга багытталган кадам. Ал эми Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору мечиттерден чыккан үндү бир ыргакта кармоо үчүн шаардык мэрияга сунуш жөнөтүшкөн. Айзандын айтылышын кыскартуу же болбосо үнүн басаңдатуу боюнча көзөмөл жүргүзүү үчүн кандайдыр нормативдик актыларды кабыл алуу боюнча кайрылуу жөнөтүлгөн. Таңкы жана кечки азандын деңгээли эми Бишкек шаарында ченелүү өлчөмдөн ашпайт. Муну мусулмандар дин башкармалыгы айтып, дайым көзөмөлдөп турууну убадалайт. Мындай кырдаал өткөн жылы да Бишкекте, Нарын жана Ош облустарына чыгып, жергиликтүү имамдар маселени жеринде чечкен. Ал эми борбордук мэрия санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун сунушун колдоп, токтом чыгарса, намазга чакырган үн мыйзам чегинде бир калыпка түшөт. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Кадам жайдын Валакыш айылында суу талаш элди жаатташтырган көйгөйгө айланган. Мындан улам сууну иретке келтирели деген айыл аксакалы айыл башчыдан тарта өлкө башчыга дейре кайрылуу жасаган. 15 жылдан бери барбаган жери, какпаган эшиги калбады. Тилекке каршы талап аткарылбай жатат. Ошентсе да аксакал өз сөзүнөн кайтпайт. Валакыш айылында мындан 30 жыл мурда 25 кожолук болгон. Аларга Исфайрам дарыясынан бир чоң арык келип, айылды камсыз кылып турган. Учурда айылдагы түтүн 3-4 эсеге өскөн менен дале бир арыктан суу агат. Андан айылдагы ар эки кожолук үйлөрүнөн суу тартып алышып, майда арыктардын саны көбөйгөн. Ушундан улам суу талашы негизги көйгөйгө айланган. Аны жөнгө салуу үчүн айыл аксакалы Тилебалды Абдрахманов айылга 3 чоң арык алып келүүнү сунуштаган. Анан эски арыкты ачыш керек, даналарды кыскартыш керек. Ана сайга кетип жаткан сууну бир иш менен алып көтөрүп көбөйтүш керек. Шунда бардыгына барып туруп этектен бир жерден чогултуп туруп кайта ортого салып жүгөрсөк, бизден пас жаккылардагы ысырап болуп жаткан суудун эсебинен пайдаланып калат. Бирок анын сунушун элде айыл башчыда кабыл кылбай койгон. Мындан улам Тилебалды Абдрахманов айыл өкмөт башчысынан тарта президентке чейин кайрылуу жасаган. Акыйкатчы атайын комиссия түзүп, алар борбор калаадан бир жолу эмес 2 жолу келип кеткен. Бирок алар да арык ачып берүүнү эмес, мөөнөтү менен суу бөлүшкүлө деп кетишкен. 15 жылдан бери сууну иретке келтирем деген аксакалдын бул ишин колдогон киши болгон эмес. Анткени айылда суу тартыштыгы жок дейт айыл өкмөт башчысы. О, судун ачкычасы постоянно Исфайрам сайга акып кетет. Судан эч качан кышында дагы жазында дагы кемчилик болбойт суда. Билем ошол арыктын даханаларын көбөйтөм эле деп ошондой кылып бир кошулар менен айтышып кеткен ошол. А так бул эч кандай бир айыл өкмөткө башка тийишедиган масала жок. Айылда сууга болгон муктаждык болгон эмес, болгону элде ынтымак жок. Анткени айылдагы 400 түтүндүн баарына жеткидей суу Исфайрам дарыясынан келип турат. Ошону элдер тең ата сүйлөшүп, талаш тартышсыз колдонушса дейт айыл мурабы. Бул ашыгы менен хайдап атат. Жаздын кышын аккан суу ушул. Bu kelegi tabi bizde münasabet yok özümüzde. Bir bana bittası bölgen olmasa 5 adam çıkardı. 10 adam ketmek gidiyor. Bugün su koyuşuz gereken. Birden biri talaşa çüdüge su içmeyiz. Arık içet. Vardı keldi de. Ошентсе да 70 жаштагы айыл аксакалы Тилебалды Абдрахманов өз сөзүнөн кайтпай, көзүм өткөнчө айылдагы бул маселени чечем деп жүргөн чагы. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Аксы районундагы Кербен шаарынын борборунда унаа токтотуучу жай жоктугунан башаламан токтошот. Мындан улам шаар ичинде иресиз жагдай орун алып, жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратууда. Анткени аталган калаада жол боюнда токтоого мүмкүн эмес деген белги турганына карабай, ага айдоочулары көңүл эле бурушпайт. Тескерисинче адамдар жүрүүчү тротуарга чейин токтотуп койгон жагдайлар бар. Ага нааразы болгон жашоочулар жергиликтүү бийликтен бул көйгөйдү жөнгө салууну суранышат. Ал эми шаардык мэрия аны күз айларына чейин чечип берүүсүн билдирди. Бул Кербен шаарынын Борбордук көчөсү. Мында жол боюна унаа токтотууга мүмкүн эмес деген белгилерди көрүүгө болот. Өкүнүчтүүсү бул көргөзмө үчүн гана тургандай. Анткени ага көпчүлүк айдоочулар маани деле бербейт. Ага кала ичиндеги автоунаалардын иретсиз абалы далил. Жергиликтүү бийликтин биякты контролдоо болгондон ушу келип атат. Мына пешенесинде турат. Алыс турса дагы мейли да. Дайыны жок.
эч ким жолчулар менен таксисттер менен эч кимдин иши жок. Айдоочулардын эреже бузуусуна патрулдук милиция кызматкерлери да чара көрүп жетише албай жатканын билдирди. Кызыгы жергиликтүү жетекчилик жол четине токтоого мүмкүн эмес деп буйрук бергени менен аларга шарт түзүү жагын колго алган эмес. Себеби шаардын борборунда атайын автоунаа токтотуучу жай жок. Мындан улам айдоочулар жергиликтүү бийликтен тийиштүү шартты түзүп беришин суранат. Запрещен деп коюп койгон бүт эле. Эч тура турганга шарт жок да бу жерде. 50-60 машина келип турат ушул жерде. Кайлер келип бу жерден кое берет, аяққа тургал деп шарт жок да. Ошон үчүн эмне истегенин уюштуруп берсе ошо жакшы болот эле бизге. Чекелерден токтойт да мындай знака караштырып токтойт да. Биздики ушул жери ошоге алып келебиз. Коштоо кербен боюнда. Ал Тургай шаарынын борбордук көчөлөрүндө айдоочулар жөө адамдар жүрүүчү тротуарга чейин автоунаа токтотконун көрүүгө болот. Мындай башаламандыкты жөнгө салуу үчүн жергиликтүү бийлик чечүү жагын карап жатыптыр. Токтоочу жай бөлө элекпиз, бирок негиз токтомду мындай чыгарып, токтогол кесесинен жогору айылбагдын тушунда. Ошондон баштап турган уруксат бергенбиз. Жолду кеңейтүүдүн аракетин жасап атырып, күзгө чейин эгер ошо асфальт иштен бүтүрүп алсак, бир капталын полный жанагындай платный парковка деп турганга беребиз. Ошондой негиз азыр жумуш аткарып атабыз. Соңку жылдары транспорт каражаттарынын кескин көбөйүп кетүүсү да жол тыгындарынын жаралышына себеп болууда. Бүгүнкү күндө Кербен шаарынын борбордук көчөлөрүн кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Ал бүтсө ушул жылдын күз мезгилине мэрия муниципалдык унаа токтотуучу жай карап берерин убадалады. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Аксы району. 3 баласы менен оор турмушта жашаган Света Амановага жардам керек. Ал 5 жылдан бери турак үйү жок көрүнгөнүн эшигин каккылап, 3 баласы менен жашоо кечирип келүүдө. Жолдошу болсо ичимдикке берилип кеткен. Ошондуктан Света Аманова балдарын күнүмдүк жумуштар менен багып келүүдө. Азыр коомчулуктан материалдык жардам сурап кайрылат. Света Аманова турак жайым жок, 3 балам менен көчөдө калдым дейт. 5 жылдай убакыттан бери көрүнгөн жерде баш калкалап жүрүшөт. Кайната менен кайненеси көз жумгандан кийин кайын журту алар жашаган үйгө чыгып, ал жерден чыгууга мажбур болушкан. Андан бери жолдошу ичимдикке берилип, үй бүлөсүнө такыр эле көңүл бурбай койгон. Колунда бар мээримдүү адамдар болсо, балдар менен тамак ашка, нанга деле кетип таппай калам. Буларга жардам беришсе. 40 жаштагы жалгыз бой эне буга чейин балдарын ашканаларда иштеп, күнүмдүк жашоо тиричиликке каражат табуу менен багып келген. Эми болсо ден соолугунан ажырап, иштөөгө чамам келбей калды дейт. 2 жылдан бери 3 баласына жөлөк пул алуу үчүн аракеттенген менен каражаттын жоктугунан документтери бүтпөй жүрүптүр. Эми болсо нан табууга да чамасы жоктугун көз жаш төгүп айтат. Мага 200-300 сомом катта акча болуп калды. Оорубаганым да мындай болуп эле, жазга чыгып эле өзүм суу өтүп калыптыр. Белим, путум оорутран болуп калдым мынантип. Ооруп жатам, эч ким карабай койду. Чындап айтам, ошол каналдын боюнда жалгыз квартирада эч ким карабай койду мени. Акыры өрмөлөп түштүм больницага. Олам пул деткен. 10 күнүнө 3800 сом бердим. Азыр Света айым Өзгөн районунун Куршап айылында жергиликтүү тургундардын көмөгү менен жашоосун улантып жатат. Бирок балдарынын экөөсү мектепке баргандыктан аларга да кийим-кече, окуу куралдарын алып берүүгө мүмкүнчүлүгү жоктугун айтты. Жергиликтүү бийликтен жардам сурап бир нече жолу кайрылган менен айылда каттоосу жок болгондуктан өтүнүчү канааттандырылган эмес. Ал балдарынын келечегинин санаа тартат. Кайрымдуу жарандар көмөк көрсөтсө, президенттеринин келечегин түптөсөм дейт. Жардам берүүнү каалаган кайдыгер эмес жарандар болсо 0772 24 96 03 номери аркылуу байланышууга болот. Бегима Асанова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Эгерде Света Амановага жардам берүүнү каалаган адамдар болсо 772 24 96 03 номерине чалсаңыздар болот. Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер апталык маалымат программасын көрдүңүздөр. Студияда мен Нуржамал Баргыбаев болдум. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.